Biz erте jaz ekкен картошканы бүгүн 3-iyun казып жиноо иштери башталды. Каласа. Базаркулгон районунун тургуну Нуртилек Абдубали уулу жылда Нокен районунан 1 гектар жерди ижарага алып картошка айдайт. Жылда бул жерден 20 тоннага чейин түшүм алып келсе, быйыл 10 тоннага азыраак алам го деген ойдо. Бирок картошканын баасы башка жылдыра караганда жогору болууда. Бул жерге быйыл март айынын башында Голландиядан келген Сильвана деген картошканын сортун эккенбиз. Биринчи репродукциясындагы бардык агротехнологиялар менен карадык. Мына бүгүн пышып жетти. Жиноо иштери башталды. Буюрса азыр биздин кардарлар келди. Ушу жеринде картошканы көрүп, картошканын чоңдоруну 36 сомдон, анан майдарактарын ошо 18 сомдон алабыз деп кетишти. Буюрса аларга бүгүн жыйнап терип өткөрүп беребиз. Жылдага караганда негизи баа жакшы, өткөн жылга караганда баа кымбат, бирок түшүмдүүлүк бир аз. Түшүм жыйноо жумуштарына жергиликтүү тургундар тартылып, 20 адам күнүмдүк иш менен камсыз болгон. Аларга ишине жараша акы төлөнүп берилүүдө. Бүгүн мына дыйканчылыкка келип, атайын жумуш менен алектенип, күнүнө иштеген ишиңе жараша, мисалы 1000 сом, 1200 сом, 800 сом ушундай кылып жыйнап атабыз да мына картошкаларды. Муну атайын мына техника менен казып берип атат. Биздин жумушубуз ушул. Мына сорттоп, жерге жерден казып чыгарып берет. Аны биз мындай кылып эле терип, казбай мындай терип сорттоп каптап беребиз да. Арал айыл аймагы 5 айылдан турат. Алардын көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенип келет. Дыйкандардын көйгөйлүү маселелеринин бири суга суу болуп келсе, бул аймакта суу маселеси чечилген. Анткени көп жылдардан бери каралбай калган скважиналар реконструкциядан өтүп ишке берилген. Союз маалында бизде 40 чамалуу скважина болгон, сууга багыш эме кылган. Азыр союз бузулгандан кийин бул скважиналар бузулуп, кароосуз калган эле. Былтырдан баштап ушу суга суу тартышкы пайда болгондон баштап былтыр Нокен өнүктүрүү фонду жардамы менен 5 скважинаны оңдоттук. Быйыл обул өнүктүрүү фонд жана Нокен өнүктүрүү фонд, райондук өнүктүрүү фонд менен биргеликте дагы 3 скважинаны оңдоп, суга суу скважиналар. Кыйла дыйкандарыбыз суга суу тартышкыдан арылы калышты. Белгилей кетсек, Арал айыл аймагы боюнча жалпы 2026 гектар айдоо аянты бар болсо, анын 1370 гектары үлүш иретинде иштетилет. Ал эми 650 гектары мамлекеттик фондунун жерлери болгондуктан дыйкандарга ижара иретинде берилет. Ильяс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.